үчүн тердүү сандыктагы суроолорго жооп берген. Кайсы алма? Кызыл алма. Чыгарыңыз, э? Эртеге турналар. Бул чыгармаларды ким жазган? Чыңгыз Айтматов. Kımbattуу balдар, бүгүн адабияттын дүйнөсүнө бирге саякат кылабыз. Сабакта силер менин чыгармачылыгым менен таанышасыңар. Чыгармалардагы негизги ойлорду ачасыздар. Каармандарды талдайсыңар. Сөздүн экранга кантип айланганын билесиңер. Силерди активдүү ой жүгүртүүгө жана суроо берүүгө чакырам. Сабактын аягында эң активдүү окуучу сыры бар берекке ээ болуп, адабият дүйнөсүнө кош келиңиздер. Демек эмнеге ээ болот экен? Адабият. Жарык дүйнөгө 1928 жылы Тоолордун койнунда Шекер айылында Чыңгыз аттуу бала төрөлдү. Ал кыргыз сөзүнүн дүйнөгө чыккан үнү болуп. Чыгармасы көп тилдерде сүйлөгөн, адамдыкы адилеттүү үндөгөн, христиан, Будда жана мусулман Айтматов тилинде гана сүйлөгөн. Үйден айтсам адашпай, киндеш кем кол таастай, кен көтүрүп кен далы, ушан көргөн астай. Кыргыз десем Чыңгыз келет эсиме, Чыңгыз десем кыргыз келет эсиме, Чыңгызым деп, кыргызым деп. Эргисем кубангандан жаш кылтырап көзүмдөн. Жол үтсөдө эстемчи кыз, кыргыздын кыраны бар аты Чыңгыз, кайсы элге барса дагы тааныла турган кыргыздын паспорту бар аты Чыңгыз. Эрте келген турналарды мен көргөм. Жолду карап, саманчыны жолун бүккөм. Чыңгызымдын ойлору түшкө келбес, ал акылды бул дүйнөдө кимдер билбес. Кудай берет арадан тагдыры, сен де өтөсүң, мен де өтөсүң акыры. Желененин кучагына мөмөлөп, аалам алып Айтматовдо жаттары. Чыңгыз экен кыргызымдын балдары, ошон үчүн сыймыктанат эл дагы, ошон үчүн сыймыктанам мен дагы. Чыңгызымдын, кыргызымдын бүт баарынын балдары. Толтуруп көп нерсени калтыргандай, ааламды бир айланып жандыргандай. Жазуучунун аты калды өчпөйт. Жазуучунун наамын калды барактап алды. Атасың сен түшүндө жүрөсүң, ушунчалык айтымтымын өзүң. Улутуну айткың келди билмесе, убайлардың, кудайлардың билем. Чыңгызымдын турмушумдун баары бар, Чыңгызымда кыргызымдын баары бар. Чыңгыз десем ыр өзүнө куюлар, Чыңгызымдын сөзү мага куюлар. Кыргыздан Кыргызстандан чыкканы, Чыңгыз атын дүйнө эле укканы, окуп көрүп, ар бир жазган китебин Айтматовго дүйнө эле суктанды. Кудай эне, бөрүнү ал, мени карачы. Мына мен Акбада, муздак тоолордун арасында, ичим сыздап, шор болуп отурам. Өрттөнүп күйүп бүттүм, өксөп, өкүрүп, улуганыңды угатасыңбы? Түш бери, бөрүнү ал, түшүп кел, келип жаныма отур. Чого уйлуу, чого өксөп ыйлайлы. Мына мен туулуп өскөн улуу чөлгө алып барайын. Ал жерде биздей бөрүлөрдө орун калган жок. Бизде эч жерде орун калган жок. Ашыкпа кылманчуң эне, күнөөсүз балдарды жайлаба. Сен кимсиң, адамча сүйлөп куулаган кандай жатсың? Мен буга эне болом. Адамча сүйлөбөсөм сен кандай түшүнбөксүң ба? Кандай кубулукмаксың? Калаган эмне бул эне? Ушул эки баланы мага бер. Буларды эмне кыласың? Адамдар эгиз музонду атып өлтүрүштү. Балдарымдын ордуна бала издеп жүрөм. Ушу балдарды
Uşu baldарды эмис багып алам дейсиңби? Ошентем акылдан чоң эле. Жашылап ойлонуп койдуң бул эле. Булар деген адам баласы сонун өзүнүн угуучуларынан алат. Мен буларга эне болом. Булар мага бала болот. Анан кантип ага карындаштарына огатсın? О кемпир бул эле адам кандай экенин али билбей турбайсыңбы? Адамдар кайперет эмес, бири-бирин карабайт. Сөзүнөн аяктаган өз мою менен көрөсүң, өз мою менен тартасың. Эч ким таппас. Алыс жактарга алып кетем бу балдарды. Аясаң акылма чоң эне. Кое берсең, өз балдарымды эким өрбөй асырайын. Жетимдерге эне болоюн. Желенем сүткө толуп ооруп турат. Бала деп сыздап турат аксытым. Бала деп ийип турат аксытым. Кантайын болуптур сурап калдым. Бирок тескет. Булар бул жерден жетимдер алыс жеринен аман жеткен. Жок эгер аякка бирок тескет бу жерден жетимдер алыс жеринен аман жеткен. Жок эгер аяка жетпей, жолдо өзү жагаракчылар жайылса, же өстөрчүлөр алып ак сүтүн унутуп, адамдын карамдарын кесе, анда өзүнөн көр. Балдарым, мына эми мен силердин энеңермин. Мен силерде ак кардуу, аппак ала тоозу бар, топ боюнда калың токой жери бар, ортосунда ызык көлү бар жерге алып барам. Кыргыз тукумун кулуп, куруп болуп кете элекчи, экөөң калып, экөөңөрдүн атын өчүрбөй, кайрадан тукум уласын. Укум тукумуна мекен болсун деп мен силерди тегерден сурап алдым. Ата, эмне таптым? Кара чыгы, кыпкызыл алма. Ал жалбырактар арасына бекине алыптыр. Не, мен болбой эле таап алдым. Бул тим эле фонарикте күйүп туруптур да. Бул эң акыркы, эң таттуу алма да, бүт жалбырак ичинде башка бир да алма жок экен. Карачы козе, жыты. Тим эле күндөй, билесиңби ата, мен баккан кумуштай чыгам. Алабактар чоң, бийик, чыкканга эң сонун. Атиге өрүк, жаманачылуу, тикендер майда, ботактары эң көп. Ата, сен ушундай алма көрдүң беле? Билесиңби ата, мен бул алманы апам мага сактап коем. Экөөбүз берели макулбу? Ал абдан кубанат. Өңгө катары кыргыз кетти, кыргыз чыган улуучун кыз кетти. Аламга кыргыздар нурун чачкан, асманга орду тогуз жылдыз кетти. Адабият айттым да кой жылдыз. Болбосо болор, болбосо болор, жок бир жылдыз. Аламында жыргаланган Айтматовдун чыгармасы бүт жылдыз. Биз деген асмандагы жылдыздан күткөнбүз биз бир күн сыяктуу чыгыштан кандай бакыт, кандай талай биз билсек, чыккан уулу Кыргыздан. Мын жыл өтсө дагы атым калды Чыңгыздын туулугу бар. Аты Чыңгыз түрктү эл түбөлүккө даңкталсын деп Теңирим тартуу кылып өчпөс Чыңгыз.